Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөк каналга катнашуучулары. Бүгүн 17 август 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылында мына ушул Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы жүк адам ташуучу автоунаасы сатууга чыгып атат. Мына ушул боюнча көрсөтүп маалымат беребиз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буюрса чекеден маалыматын бере берели. Машинанын чыгарылган жылы 1999 жылы чыгарылган. Объем 2.9 Rextoндун мотору басылган экен. Өз мотор эмес, Rexton күчтүү мотордон коюлган дейт туугандар. 2.9 көрүп турасыздар, 18 месталуу Ош Куршап каттамында каттап жүргөн Sprinter автоунаасы срочно сатууга чыгып атат. Бул автоунаны катар көрсөтөлү. Негизинен мотор, коробка жасай турган жери жок дейт. Şu sırt kavalında kosmetikalarından biraz banday kraska ançamça bunday jellerinde kraska çaşılgan jeller var biraz bunday jelleri. Kalgan жактары буюрса бардыгы жакшы дейт onlar. Дөңгөлөктөрүн да көрүп атасыздар. Продуктилери дагы жакшы. Абалы жакшы экен дөңгөлөктөрүн. Азыр ички салондагы катар көрсөтөбүз. Биринчи сыртындагы баарын бир тегеретип көрсөтүп коелу. Көрүп атасыздар. Куршап Ош каттап жүргөн мына ушундай Sprinter сатууга чыгып атат onlar. Көрөсүздөр, негизинен каттоого мындай азыркы учурда дагы көп маршруттук линияга кошулам дегендер, маршрут издеп жүргөндөр дагы көп сурап калышат. Көрөсүздөр, ушундай жакшы бир кол минип жүргөн сатууга чыгып атат Sprinter тондар. Мына ушул Sprinter боюнча катар көрсөтөбүз. Азыр эми ичине чыгып, ички салондагы көрсөтөлү. Жакшы карап мингем дейт тондар. Иесин айтып жана иеси айткандай айтып атабыз. Лабойдо, алдыңкы лабойдо эч кандай трешина андай нерсе жок. Турушун көрүп атасыздар. Алдыңкы жагында мына атайын шопур жак бөлүнүп, адамдар чыгып түшкөнгө ремендер негизи бардыгы шарттуу кылынган. Арт тарабында көрүп атасыздар, месталар дагы кеңири, аралыктар дагы кеңири коюлган. Бул жагы узунунан негизи 18 местага ылайыкташтырылган. Бардык шторкалар бардык эле терезелерде бар. Анан үстүндө атайын мындай полочкасы дагы бар экен туугандар. Көрүп турасыздар. Үстүнгү салондагы мындай чүпүрөктөн жасалган, сонун болуп көрүп турганыңыздардай жакшы чыккан. Негизи салондун абалын көрүп турасыздар. Астында атайын мындай линияны коюп, мындай кылып, сонун кылып жасап койгон. Эми каттамдарга кошулам, алам дегендерге дагы жакшы вариант чыгып атат. Буюрса өзүңүздөр да көрөсүздөр. Алдыңкы дөңгөлөктөрү 4 дөңгөлөк тең ушундай жаңы эле дөңгөлөктөрү кадалган экен туугандар. Бул Sprinterдин баасы туугандар 550 000 сом. Дагы аз-маз кем бар сүйлөшөбүз дейт. Кызыккандар агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз Куршап айылында сатуучу мына ушул Sprinter автоунаасы боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.